Салам, бул Кино жолу каналы. Бүгүнкү видеобузда 1993-жылы чыккан Выжить фильми тууралуу кыскача айтып берем. Фильмдин окуясы чыныгы өмүрдөн алынган. Дагы да башка кинолордун улам чыгуусу үчүн каналга жазылып, лайк басып койсоңуз жетиштүү. 1972 жыл. Уругвай элинин учагы анда тоосунун үстүндө учуп келе жатат. Учакта регби командасынын оюнчулары бар. Жана дагы оюнчулардын жакындары. Жигиттер чогулуп сүрөккө түшөт. Башкалары бийик тоолорду карап суктанып отурат. Сюзена 20 минуттан кийин жерге конооруна кубанычтуу. Мандо аттуу жигит досу менен бирге регби жакшыбы, же кыз жакшыбы деп тамаша кылып отурат. Жигит тоолорду кароо үчүн досу менен алмашты. Пилот циклондун ортосуна өтөйүн деп жатат. Ошондуктан стюард аркылуу баардын ордуларын отургузат. Учак тириле баштады. Ага карабастан кээ бирөөлөр коопсуздук курун тагынбады. Бир кезде учак жерге кулай баштайт. Ошол кезде гана баардыгы жандарын ойлоп ремендерди тагат. Учак көтөрүлө албай тоого урунду. Учактын куйругу бөлүнүп, андан соң экинчи канаты дагы жулунуп кетет. Артта отургандар учуп кетти. Учактын адамдар отурган бөлүгү жерге конуп, катуу ылдамдык менен тоого урунуп токтойт. Тирүү калган адамдар бири-бирине карап эч нерсе түшүнө алышпайт. Бирөөлөр өлдү, бирөөлөр тирүү. Федерика аттуу жигиттин буту сынды. Бул аял дагы бутун сезбей ыйлап жатат. Альбертонун дагы эки буту сыныптыр. Нандо менен анын апасы өлүүбү же тирүүбү белгисиз. Абло деген жигиттин ичине бир нерсе кирип кетиптир. Шок болгон жигит эч нерсе сезбей турат. Густаво деген медик жигиттин ичиндеги темирди жулуп алды. Роберто менен Калесу дагы дарыгер экен. Пилотко эсин жыйноо үчүн муз берет. Рация иштебейт. Пилот багаждагы мылтыкты алып келип өзүн өлтүрүүнү суранат. Жаракаттанбаган адамдардын баардыгы сыртка чыгат. Алар креслонун сырттарын төшөк кылуу үчүн чечип жатышат. Учакта коркок механик бүрүшүп отурат. Үстүндөгү куртканы Сюзена деген жаракат алган кыздан чечип алган экен. Роберто өлтүрөм деп ачууланып, бирок эми мындай жаза болбосун буйрду. Бобби деген жигит тамеки чегип сабырдуу отурат. Азыр ал пилоттун сумкасынан таап алган винону ичип отурат. Команда капитаны Антонио ушул жолу дагы баардыгын өз колуна алууну чечти. Түндө тирүү калгандар тапкан нерселерин жамына уктайт. Буту жаракат алган аял бакырып ыйлап баарынын тынчын алат. Буга Карлитос ачууланды. Учакта тежик жерлер бар. Ошондуктан Антонио тежиктин үстүнө жаткан досторун тургузуп тежикти бүтөйт. Нандон өлгөн жок деп эки доосу жылытуу үчүн ортолоруна алды. Ушундайча учактагылар алгачкы түндө өткөрүштү. Кээ бирөөлөр каза тапты. Роберто башка жигиттер менен чогуу өлгөн адамдарды сыртка чыгарды. Сюзенанын буттары жаракат алган. Коркок механик өзүнө келип, рация аркылуу жардам чакырууга болот экенин айтты. Бирок рация иштеш үчүн аккумулятор керек. Аккумулятор учактын бөлүнүп калган бөлүгүндө экен. Тирүү калгандар өлгөндөрдү жыйнап каарга жаткырды. Арасында түндө кыйкырып ыйлаган аял дагы бар. Карлитос түндө аялга ачууланып кыйкырган үчүн кечирим сурады. Адамдар өлгөндөргө дуба окуйт. 4 бөтөлкө вино менен көптөгөн стейк. Адамдарга жегенге болгон ушулар калды. Тирүү калгандардын саны 28. Ал тамак аябай аз. Адамдар чамадандан толтура тамеки тапты. Антонио адамдарды сабырга чакырып, арабызда куткаруучулар келе жатат деп адамдарга үмүт берет. Азырынча вино ичип күтө туруу калды. Нандо али эсин жыйбады. Бирок достору аны дагы унуткан жок. Бир кезде асмандан учак өтөт. Өкүнүчкө карай каардын кесепетинен көрүнбөйт. Түндө өлгөн адамдардын сөөгүктөрү катып калат. Адамдар тоңуп тирилде болуп турат. Учактын орундуктарында бир металл бар. Адамдар ал металл аркылуу каарды эритип суу жасоону чечти. Рой деген жигитке башкалардын бош отурганы жакпайт. Сюзена алсырай баштады. Анын агасы Нандо акыры эсин жыйды. Нандо апасынын өлгөнүн билди. Ошол себептен жалгыз карындашын багууну өз колуна алды. Күн чыгып асман ачылды. Бир кезде адамдардын үстүнөн дагы бир учак өтөт. Адамдар баардык болгон үндөрү менен кыйкырып бакырды. Байкуштар учак бизди байкады деп кубанууда. Жигиттер көңүлдөнүп каалаганча вино ичет. Бир нече күн кыйынчылык көргөн адамдарда үмүт пайда болду. Таң аткан кезде адамдар кардын үстүнө отуруп жардам күттү. Тамактардын азайып калганын билген Антонио катуу ачууланды. Негизи учагаларды байкаган күндө дагы куткаруу үчүн бир нече күн кетет. Кубанган адамдар тойгончо тамак жеп тамак калбаптыр. Боббиде сурак бар. Учагаларды байкаган болсо эмне үчүн тамак таштабады? Катастрофадан 5 күн өткөн соң жигиттер учакты текшерип жүрүп радиону таап алды. Нандо карындашынын жанында отурат. Жана дагы анын өлөйүн деп атканын билет. Нандо карындашы өлүп калса бул жерден кетем дейт. Жаракат алган адамдардын өмүрү кыйындап баратат. Жигиттер радиону кошуп, учак тууралуу эч нерсе айтылбаганын билет. 5 жигит жан жагында эмнелер бар экенин билүү үчүн тоого чыкты. Баары ылдам чарчады. Бийиктикке көтөрүлгөн сайын аба жутуу да кыйындады. Жигиттердин бири аңга түшүп кете жаздады. Достору жардамдашып аман калды. Бул нерседен эч нерсе чыкпаганын билип, пешөө кайра артка кайтты. Альберто карта тапты. Карта албетте пайдалуу, бирок ачкы адамдарга дал азыр тамак керек. Адамдар түндө хор менен дуа окуйт. Эч амалы калбаган Антонио ыйлап, эми өзүмө жоопкерчилик албаймын дейт. Түндө Нандонун карындашы Сюзена көз жумду. Таң эртең Нандо карындашынын сөөгүн чыгарып курткасын чечип алат. 9-күн. Антонио радиодон издөө жумуштары токтогону тууралуу угат. Аларды өлдү деп чечим чыгарган Антонио бул кабарды башкаларга айтуудан коркуп турат. Нандо өзү айтууну чечти. Ал бардык адамдарды чогултуп тирүү калуу үчүн өзүбүз аракет кылышыбыз керек дейт. Жана дагы ачкадан өлбөш үчүн каза болгондорду жешибиз керектигин айтат. Нандо учактан чыгып кеткен соң адамдар таң калып калышты. Алар адам жеген үчүн Кудайдын каргышында калсак эмне
эмне кылабыз деп коркуп отурушат. Кээ бир адамдар алардын жанагы баягыдай эле чыгып кеткен, эми болгону денелери калды деп жегенге чакырат. Роберто эт жегенге досторун көндүрдү. Алардын бардыгы тирүү калуу үчүн өздөрүнө окшошторду жегенге даяр. Этти терезенин сыныгы менен кесүүгө болот. Бирок муну ким кылат? Роберто эң биринчи болуп эт жеш керек экенин чечти. Кесүү өтө кыйын, эт катып калган. Роберто ичинен эт кесип бардыгын көзүнчө жейт. Андан соң Сустава дагы келип этти жейт. Ошондон кийин бардык ачык адамдар келди. Нандо карындашымды эч ким жебесе экен деп коркуп жүрөт. Бардыгынын курсагы тойду. Андан соң 3 адам учактын куйругун табууга кетти. Түндө бардыгы 3 адам үчүн дуа окуйт. Таң эртең Роберто эт кесип отуруп түндө суук болду, 3 адам өлүп калса керек деп айтат. Бирок 3-өө тирүү экен жана алар күн чыкканда кубанып отурат. Алар жерде жаткан учактын орундугун табат. Үстүндө каза болгон адам бар экен. Жана бир канча метр жерде дагы да ошондой орундук. Сустава мейиттердин заттарын алып кийин жакындарына тапшырууну чечти. 3 жигит кубанып көңүл көтөрүп жатат. Сапарга чыккан 3 жигит кайтып келди. Алардын тирүү келгенин көргөн адамдар аябай кубанды. Түндө алар учактын куйругун издеш үчүн план курушту. Түндө жылуу үчүн адамдар гитара менен акчаларын жакты. Антонио аягына чейин колониализмге каршы болгон, бирок ою өзгөрүп, өлүп калсаң мени дагы жесеңер болот дейт. Бул сөз баарын көңүлүн көтөрдү. Лилиан ушуга чейин эт жебептир. Жубайы Хавир аны тирүү калуусу үчүн эт жегенге көндүрөт. Түндө кар көчкү болуп учакты кар басты. Тирүү калгандар кардын астында калып, учактан чыга албай жатат. Өкүнүчкө карай Антониону куткаруу мүмкүн болбоду. Ал карга тумчугуп калыптыр. Ичине металл кирген жигит дагы өлдү. Хавир аялын тапты, бирок ал дагы тумчугуп калган экен. Кар көчкүнүн кесепетинен 8 адам каза болду. Таң эртең адамдар учактан чыгууну чечти. Талаада бороон болуп турат. Бүгүн Рафаэлдин туулган күнү болгондуктан достору кар менен тамекиден торт жасап берди. Дагы бир күн өттү. Эртеси күн ачылды. Адамдар сыртка чыгып өлгөн адамдарды алып чыгып жатышат. Түндө Альберто Кудайга мурдакыдан дагы катуу жакындаганын айтат. Кийинки күнү Альберто дагы көз жумду. Жашы 21 деле. 50-күн. Жигиттер эт жыйнап жолго чыгуу керек экенин түшүндү. Хавер аял өлгөндөн бери эч нерсе жебептир. Нандо ага кыйкырып үйдөгү балдардын ойлоону суранат. Балдарга жетүү үчүн күч керек. Дагы 3 жигит жыйналып учактын куйругун издөө үчүн сапарга чыкты. Механик Рой рацияны оңдой аларын айтты. 3 жигит акыры учактын куйругун тапты. Роберто шоколад таап алганына бактылуу. Кубангандан тиш пастасын дагы жеп койду. Алар аккумуляторду таап алышты. Эми рацияны ишке кошсо болот. Таң эртең жигиттер рацияны оор экенин түшүндү. Эми радиону ушул жакка алып келүү керек. Жигиттер барып жанагы жерге рация менен Ройду алып келди. Ошентсе Рой айтканындай мастер эмес экен. Рация оңолбой жатат. Ошентип жигиттер таң эртең рация оңолбосо кайра кайтабыз деди. Таң эртең 4-тө торттун сүрөтүн көрүп ооздору ачылды. Ошентип жигиттер кайра кайтууну чечти. Бороонго карабастан 4-тө жүрүп келе жатат. Рой жолдо жүрө албасын айтат. Жигиттер Ройду көтөрүп алып келди. Учакка келсе Федрик дагы өлүп калыптыр. 61-күн. Күн жылып келе жатат. Карли тосуктай турчу төшөк тигип отурат. Рафаэлло ооруп өлдү. Нандо Робертону кайрадан сапарга чыгууга көндүрөт. Бул жолку экспедицияга дагы өткөндө күчөө чыкты. Бардыгы аларды узатты. Жигиттер жарларга, таштарга чыгып, тоого чыгып баратат. Кечке дем алып кайра уланышат. Чокуга чыкса, алар кубанууга али эрте экен. Дагы да көп жол жүрүш керек. Роберто байкоосуздан кулап кете жаздады. Ал таштын четинен кармап калды. Нандо менен Тинтин аны ремен менен тартып куткарып алды. Дагы бир күн өттү. Таң эртең Роберто жол сыяктуу сызыкты көрөт. Ал жолдун бир жерге алып бара турганын түшүндү. Андан соң Роберто дагы да жогоруга чыгып, ал линиянын эч жерге алып барбасын көрдү. Жан жакта тоолордон башка эч нерсе жок. Нандо кары жок тоону көрүп ошол жака баралык дейт. Бирок ал алыс жакта. Роберто жинденип кайра кайтууну чечти. Бирок Нандо аны тоону текшерүүгө көндүрөт. Жигиттер Тинтинди артка жиберип, тоону текшерүүгө кетти. Көп жол жүрүп экөө жылуу жерге жетет. Учактагылар үмүттөрүн жоготуп өлүмдөрүн күтүп отурат. Бир кезде алар учактын үнүн угушат. Адамдар кубанычтуу. Алар эми өз үйлөрүнө кайтышат. Фильм чын өмүрдөн алынган. Жана кырсыктан кайтыш болгон 29 адам менен куткарылган 16 адамдын урматына тартылган. Алар жетимчекке күн бою кыйынчылык көрдү. Тирүү калган адамдардан түрлүү оорулар табылды. Кийин кайтыш болгон адамдардын жаткан жерлерине темир крес орнотулду. Достор, фильм аяктады. Эгер видеобуз жакса, лайк басып, комментарийге фильм тууралуу өз оюңузду жаза кетиңиз. Кийинки видеолор эрте чыгыш үчүн каналга жазып, коңгуроочуну басканды унутпаңыз.